Алтын казык орто мектеби, кыргыз тили 7-класс, мугалим Алимова Жанара. Саламатсыңарбы, окуучуларым? Балдарым, бүгүнкү күнүбүз силерге жагымдуу маанай тартуулаган болсун. Азыр бизде кыргыз тили сабагы балдар. Бүгүнкү күнгө 9 айынын 22-си биздин өтө турган жаңы темабыз ой жүгүртүүнүн мүнөздүү белгилери. Кептин түрлөрүнүн бири ой жүгүртүү боюнча сөз кылабыз балдар бүгүн. Бүгүнкү сабакта ой жүгүртүүнүн структурасы, тезис, далилдер, тыянак жөнүндө билесиңер балдар. Аларды байланыштыруучу каражаттарды колдонуп, текст түзүүгө көнүгөсүңөр. Ой жүгүртүү деген эмне? Логикалык ыраттуулук менен бир нерсе жөнүндө ойлоо, ачык айкын, ишенимдүү, жүйөлүү далилдер, мисалдар менен бекемделген адамдардын ой пикирин сунушун, жекече көз карашын билдирүү ой жүгүртүү деп аталат. Ой жүгүртүү 3 бөлүктөн турат. Биринчиси тезис, экинчиси далилдөө, жүйөлүү пикирлер жана мисалдар, үчүнчүсү жыйынтык корутунду. Ой жүгүртүү боюнча текст түзүлгөндө балдар төмөнкүдөй схеманы карап туруп, анан кийин түзөбүз. Карайбыз балдар. Тезис демек эмне үчүн, себеби, ошол текстте далилдүү, жүйөлүү пикирлерди келтиребиз. Андан кийин эмнени билебиз, анткени деп биз ошол тексттин түзүлүшүндөгү оюбузга жыйынтыктайбыз же болбосо корутундайбыз. Балдар, силерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мен силерге азыр экологияны сактоо керек деген текстти окуп көрөйүн. Кыргызстанда алтын каздырууну токтотуу керек. Бул бизге тезис болуп берет. Эмне үчүн, себеби, карайбыз себебин. Жаратылышты, экологияны сууну талкалап жатышат. Кирешенин баары Канада, АКШ жана Австралия сыяктуу өлкөлөргө кетип жатат. Алдыңкы 5-10 жылда Кыргызстанда экологиялык кризис болот. Мындан эмне чыгаруу керек? Анткени, демек карайбыз. Ошондуктан экологиялык кризисти алдын алуу үчүн азыртадан кам көрүшүбүз зарыл. Ал үчүн туризмди өнүктүрүп, кооз жерлерибиз менен дүйнөгө таанылып, экономикабызды көтөрүшүбүз керек. Мына балдар. Эми балдар, ушул текст сыяктуу эле силер ушул бүгүнкү сабакты бышыктоо үчүн менин келечегим деген темада ой жүгүртүп, чакан текст түзүп, мага жөнөткүлө. Үйгө тапшырма балдар. 53-көнүгүү көнүгүүнүн мазмунунда мындай дептир: жаратылыш, жан дүйнөм деген темада ой жүгүртүп, текст түзгүлө дептир. Демек, текст түзүп мага жөнөткүлө. Анда кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.